Универсиадага жалпы 19 команда чакырылган болчу, бирок айрым себептерден улам 3 окуу жайдын спортчулары келе алышкан жок. Калган командалар спорттун кичи футбол, волейбол, эркин күрөш жана бокс түрлөрү боюнча таймашып жатышат. Эң кызыгы азыр волейбол аянтчада болуп атат. Кыздар арасында эл аралык университеттин базасында өтүп атат. Ошондой эле ал жерде кичи футбол боюнча мелдештер өтүп атат. Жалал Абад мамлекеттик университеттин базасында эркектердин арасында волейбол өтүп атат. Бүгүн эртең дагы полуфинал оюндар болот. Жыйынтыгы 17 мартта билинет. Спартакиаданын жүрүшүндө биринчилерден болуп кыздар арасында эркин күрөш боюнча мелдештер жыйынтыкталды. Анткени турнирге болгону Бишкек менен Баткенден гана балбан кыздар келип, 3 салмак категорияда күч сынашты. Жыйынтыгында байгелүү орундарга жеткен спортчу кыздарга диплом жана медалдар тапшырылды. Мындагы оюндардын ичинен кыздар арасында волейбол мелдеши көпчүлүк көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Анткени биринчиликти багындырууга катышып жаткан 6 команда тең кызыл даярдыкта келгендигин далилдеп, жогорку деңгээлде оюн өткөрүп жатышат. Оюнга аябай сонун даярдык менен келдик. Себеби Бишкектен тарта келгенден кийин жеңиш менен сөзсүз кайтыш керек. Аябай настрой күчтүү. Биринчи орунду алабыз деген жакшы ниеттер бар. Даярдык сентябрдан тарта болду. Себеби универсиада деген жылына бир эле жолу өткөрүлөт. Анан бул маанилүү оюн. Негизинен бул балдарга аябай кызыктуу болгону биринчи жолу Жалал Абад областынын борборунда ушундай чоң спорттук иш-чара универсиада өтүп атат. Себеби универсиада укканы менен буга катышкан көргөн биздин шаарыбыздын балдары аз да. Ошон үчүн бул оюндар аябай зор кызыгууларды туудуруп атат да. Жалал Абад шаарында өтүп жаткан универсиадада биринчи лига оюндары өткөрүлүүдө. Мындан жеңгендер жогорку лигага жолдомо алышат. Ал эми жеңилгендер экинчи лигада оюн алып барышат. Учурда Борбор калаада жогорку жана экинчи лига универсиадалары өткөрүлүүдө. Калган областтарда ушу биздин Жалал Абад облусуна келип спорт аянтчаларды көрүп, студенттер менен достук обмен опытым дегенде ошол максат менен биз атайын ушул Жалал Абад шаарына келип өткөрүп атабыз. 13 мартта башталган спорттук мелдештер 17 мартта жыйынтыкталат. Уюштуруучулар универсиаданын биринчи лигасын аймактарда өткөрүүнү улантып, келерки жылы Ош шаарында болоорун маалымдашты. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайлары арасындагы универсиада 1993 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясы тарабынан уюштурулуп келет. Абылбек Учкунбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары.